Жаратылышты сактоого жана айлананы жашылдандырууга үндөгөн саамалыкка айыл тургундары кызуу катышты. Карысы жашы дебей тургундардын баары жашылдандыруу өнөктүгүн колдоого алып, шаймандарын көтөрө келген. Жергиликтүүлөр көчөттөр айылдын кооздугуна көр кошот деп, мурас катары дал ушундай жашыл зоналарды көбөйтүү маанилүү дешет. Жанада климат менен экологияга тийгизер таасири зор экенин да кошумчалашты. Бул дарактар өсүп калса, келечектеги бизден кийинки муундарга, балдарыбызга, неберелерибизге мен бир башкача бир ойду ойлонуп атам. Бир аябай сонун көрктөнүп, ошолордун арасында неберелер, кийинки муундар басып жүрсө кандай сонун болот эле. Канча бутак кыйсаң, канча дарак өстүр дейт. Жылда ушундай иш-чара өтүп турса, биздин жерде канча баг дарак, мөмөлүү дарактар, экологияны көрктөндүрүү, сактоо дарактары көбөймөк. Быйыл тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагында жогорку кеңеште Жашыл Кыргызстан токтому кабыл алынган. Ал менен бирге бир адамдан бир көчөт идеологиясы да өлкөнүн бардык аймактарында колдоого алынууда. Бул өнөктүктүү улай райондун 1977 жылы туулган жаштары районду жашылдандырууну демилгелеп, өз чөнтөктөрүнөн каражат чогулткан. Жашылдандыруу иш-чарасы алгач жылы Айталы айылында башталса, эстафета бардык айылдарда уланат. Азыр эгилет, көгөрөт, куш консо деле, адам көлөкөлөсө деле, 1,5 мөмүрөсүнөн жесе деле ошонун сообу бара берет да. Анан эгерде көбүрөөк эге турган болсок, мөңгүлөрдү куткарат экенбиз. Эгерде экпесек, мөңгүлөрдүн 80% эрип кетет экен. Бул экологиялык катастрофа, ошон үчүн бу дүйнөгө адам үчүн жараткан дейт, бирок адам ушул дүйнөгө аманат болуп, аманаты дейт да. Ошон үчүн мен абдан чоң ыраазычылык билдирем ушул Кара-Кулжадагы курбуларыма, ушул демилгечтерге. Долбоордун алкагында айылдын кире беришинде 2 чакырым аралыкка жалпысынан 1050 түп көчөт отургузулду. Алардын 500-ü ийне жалбырактуу болсо, калгандары алма, өрүк көчөттөрү тигилди. Демилгечилер өзгөчө сырттан келген туристтерге, конокторго жагымдуу маанай тартуулайт деп белгилешет. Көчөттөрдү мындан ары сугаруу, өстүрүү иши айыл өкмөткө тапшырылды. Мына жерлерде жер көчкүлөр болуп, анан кийин мөңгүлөрдүн сакталышына дагы бул токойлордун пайдасы аябай көп. Ошондуктан биз ушул нерсени жашылдандырууну колго алып, анан президент тарабынан дагы кабыл алынган Жашыл мурас деген программанын алкагында дагы ушул жашылдандыруу маселелери жакшы каралган. Кара-Кулжа районунда Жашыл мурас өнөктүгү да кызуу жүрүп жатат. Район боюнча жаз башынан бери 70 миңден ашуун көчөт эгилген. Алайкы зонасына жаз кечирээк келгендиктен бул өнөктүк эми башталат. Алдыда 100 миңден ашуун көчөт отургузуу пландалууда. Бул жылда 100 миңден көчөт эгебиз деп атат. Мындан сырткары бизге быйылкы жылы ар бир атуулга бирден көчөт деген ураа менен 100 миң көчөт эгебиз дедик эле. Азыркы күнгө 70 миңден ашык көчөт эгилип калды. Мөңгүлөрдү сактап калууда бактарак эгүү негизги жолдордун бири. Тургундардын, демилгелүү жаштардын районду жашылдандыруу демилгеси жергиликтүү бийлик тарабынан колдоого алынат. Жашылдануу, жашаруу! Жашыл Кыргызстан! Исак Туратбеков, Кайбыл Авазбек уулу, Ош ТВ.